кичине 2 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ошо эфирдеги суроого жооп берип коеюн. Арсыналай тууганым, кыргызды кыргыз кылып көрсөтүп жатасың. Көңүл бөлүп угуп отурабыз. Дамбалчандарга таңкы 5тен баштап эле элге тынчтык бербейт. Кантип кутулабыз? Ушуга запрет кылыш керек эле. Өлкө, мамлекет башчы. Оорукчан бар. Башка улут дагы бар. Орус эли бар. Сен кыйкырмак турсаң, ойлонсоң деле, микрофону жок эле кыйкырбай эле өзүң ойлонсоң деле Кудай угат. Илгери качан микрофон бар эле, пайгамбарыңдын убагында мисалга. Ошон үчүн муну запрет кылыш керек. Мисалга биз окуганбыз ПДДны. Водительди окуп атканда. Ошондо бар сигнал. Мынчадан мынчага чейин бул жерде сигнал бергенге болбойт деп. А жерде анткени больница, а жерде населенный пункт деп коет. Анысы кандай ошол эле да тынчтыгын алып атасың. Бирөөнүн көңүлүнө жакпай атат. Не до этого болуп атат. Бирөө новорожденный, жаңы төрөлгөн, оорукчан баласы бар. Башка улут дагы бар. Сенин оюңду Кудай угат, сен антип микрофондон кыйкырбасаң дагы. Туура айтып атат. Ошого бир мезгил келет. Эми кыргыз ойгонот да динди бийликти күбөп коет деген ошол. Ошого келип калды. Мына бир ошонун бир башаты. Бул мен эле эмес, кыргыздын баарын кайнатат. Арыстаналай байке бар болуңуз. Биз сизди көрүп отурабыз, колдойбуз, бар болуңуз. Рахмат. Түшүмдө эшек минип ачып жаткан суунун агып жаткан ортосунда туруп моун чечмелеп бериңизчи. Эшек түшкө кирсе абдан жакшы. Эшекке мини, атка минүү дегенде бул бир улуулукка өтүпсүң, бир тагыңа ордуна отурупсуң, анан суунун ортосунда туруп моун деген ушул илимде түшүнүп атыпсың. Суу өзү илим болуп чечилет. Сиздин берүүңүздү көргөнгө чейин жаман түш көрсөм, садака берчүмүн. Мындан ары эмне кылсам болот? Жаман түш деген жок өзү. Ошол өлүп калса түшүңүздө бирөө биз ойлойбуз да жаман депчи. Жок. Ал ошол өлүп калган адам кайра жаралып атат. Биринчи mo түш жоор китепти алыңыз. Анан түштүн баары азыр жаманга кетпейт. Түштүн баары жакшыга кетет, улуулукка. Ал сиз ошо жаман деген жакшы болуп чечилет. Эгер жакшы болсо, ушу баш кийимиңизди 3 жолу ыргытып кубанып коюңуз, ба материясын кылып. 7 токоч нан берип кубанып коюңуз. Ааламга, табият күчтөрүнө көзгө көрүнбөгөн күчтөргө таазим этип коюңуз. Түшүмө жалаң эле жылаан кире бере, чечмелеп бериңизчи. Жылаан 3 түрдө чечилет. Ак жылаан эгер түшкө кирсе аалам күчтөрү колдогону болот. Кызыл жылаан болсо бул кызыр жылоологону болот. А кара жылаан кирсе, могу кара түйшүктөн, пендечиликтен чыга албай атканың болот. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ошол өзүңүздөрдү тааныңыздар. Өзүңдү өзүң жаратып, өзүңдү өзүң боёп, өзүңдү өзүң духуңду көтөрүп, өз ордуңа улуулукка отурбасаң, сени эч ким көтөрүп дагы, коскоп дагы бере албайт. Ошондуктан өзүңөрдү өзүңөр жасагыла. Өзүңөрдү өзүңөр боёгула. Өзүңөрдү өзүңөр тааныгыла. Өзүңөрдү өзүңөр жеңгиле. Кыргыздын улуулугун дүйнөгө тааныткыла. Ошо эртең дүйнөгө эне ата болуп, ааламдык түшүнүккө өткөрүп, ушу күндөр бай возрождение дегендей жаңы бир ачылыш болуп, жаңы ушундай чыкканда ушундай бир кыйноодон, ушундай кырсыктан, ушундай пендечиликтен, ушундай динден, ушундай түшүнүктөн ушинтип чыктык эле деген гана ушул күндөр сиздер үчүн тарых болуп калсын. Жан дүйнөңүздөрдө жазбайырлап, духуңуздар бийик болуп, баарын жеңе билип, чече билип, ааламдын, көктүн ролун аткарып, ошол тарыхта изиңиздер калсын. Эмки эфирде жолукканча саламатта болуңуздар.